Биримдик партиясынын жаш талапкерлеринин сап башындагы Эмил Жусупов бейформал жолугушууга спикер катары чакырылган. Талапкер 29 жашына чейин өмүр жолундагы кыйынчылыктарды жана бизнестеги ийгиликтерин баяндап берди. Дыйкандын үй бүлөсүндө чоңойгонун жана элдин уулдары катары Орусия өлкөсүндө курулушчу болуп иштегенине токтолду. Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн кезде мекендештерди өз жеринде жумуш орду менен камсыздайм деген негизги максаты болгонун белгиледи. Бейформал жолугушууда бизнестеги оош кыйыштар жана партиянын идеологиясына багытталган курч суроолор берилди. Бул жерде жаштарды колдоо, жаштарга мына бүгүнкү иш-чарада болду, аз болсо да бир мотивация берип, жаштарга бир аз болсо да дух берели, күч берели, алдыдагы жашоосунда умтула турган бир максат коюп, ниетин туура багытта жумшай турган жака бир бурайлы деген ниет менен чогулуп отурабыз. Анан ушул жаштарды мен дагы айтарым, мен өзүмдүн негизги максатым кандайдыр бир проектлери болсо, бизнес проект болобу, жашоого болгон проект болобу, кандай болсо мен сөзсүз түрдө жардам берсем, өзүмдө жаш катары ушуларды колдосок, кээ бир ушуларга болгон тоскоолдорго, жаш муундарга көпчүлүк тоскоолдор болот. Жогорку кеңешке барып калсам, ушу тоскоолдорго бөгөт коеюн деген максатта ниет кылып атабыз. Акылбек менен биз парламентте 2017 жылы бардым. Өткөн чакырылыштагы социалдык маселелерди чечүүдө жана мыйзам чыгарууду алгылыктуу аракет жасаган эл өкүлү Айда Касымалиева бейформал жолугушуунун негизги коногу болду. Партиянын жигердүү жаш мүчөлөрү тарабынан саясаттагы ишмердүүлүгү боюнча түрдүү багыттагы суроолор берилди. Талапкер жаштардын суроолоруна ачык жооп берип, Евразиялык тандоодогу демократиялык социализм мамлекетти туруктуулукту алып кете турган тарыхый программа экенин баса белгиледи. Выбор дегенде дагы биз мына Евразестин мүмкүнчүлүктөрүн колдон албай атабыз. Мисалы үчүн биз өрүктү баткен өргүн бир эле күндө продукция, бир эле күндө бир магазиндин немеси да бул потреблениясы. Картошканы алса эле биз ошону картошканы дагы сыртка экспорттой албай атабыз. Себеби дегенде бизде кооператив жок, бизде дыйкандар өз-өзүнчө аны туктогон адам жок. Ошолорду жолго салыш керек да. Анан жаныбызда Кытай турат, аны колдоно дейбиз. Алар экопродукцияга абдан муктаж, биздин продуктыларга да. Анан азыр мына Улукбек Кошкоровдун дагы бир долбоору болуп атат, ошол ишке ашса дагы алдыга жылыш болот деп ошонун үстүнөн иштейлей деп атабыз да. Мыйзам чыгаруу жана парламенттик башкарууну бекемдеген партиялык мектептердин түзүлүшү жаштар партиянын негизги күчү экендигин далилдейт. Бир учурда сунуш, курч суроолорго ачык жооп алган аймактын активисттери келечекте партиянын күчтүү курамын түзүүгө кепилдик экендиги айтылды. Жети Дубандын ар бир шаарларында уюштурганга аракет кылып жатабыз. Бүгүнкү биз 4-күнкү иш-чарабыз. Бул негизги максат ошолда жаштардын башын бириктирүү. Анан бүгүнкү күндө ошол партия жетекчилери бизге аябай колдоо көрсөтүп жатат. Бул абдан жакшы десем жаңылышпайм. Анан эң негизги максатыбыз ошол жаштарды үч ураанга чакыруу. Бул менин үч ураанга чакыруу биримдикке, ынтымакка жана сабырдуулукка. Өлкөдө кандай гана ыплас иштер болбосун, бири-бирин каралоолор болбосун, биз жаштарга сабырдуулук менен мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм да. Жаштарга чоң көпүрө катары молодежный крыло деп жаштар канатын түздүк. Мен ойлойм бул жаштар канаты жакшы деңгээлде иштеп, ушул жогоруда отурган биздин талапкерлер менен тыгыз байланышта болуп, көптөгөн жакшы проекттер ишке ашып, билим берүү тармагында өнүгүүлөр болуп, жаштарга колдоо көрсөтөт деп чоң ишеничтебиз. Анан эмес жаштар биз курал эмес, биз ушул жаштар саясатта, партияда болобу ордубуз чоң экенин далилдешибиз керек. Бүт нерсе жаштардын колунда, өздөрүнүн ар бир адамдын өзүнүн колунда деп эсептейм. Жаштардын идея суроолоруна ачык жооп берген бейформал жолугушуулар Борбор калаада дагы тынымсыз уюштурулат. Биримдиктин стратегиялык программасы жаштар арасында социалдык теңдикти орундатат. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ.